учурда азыр аябагандай эле ушул комуздун коштоосунда жан эргиткен чыгармалар менен бүгүнкү эфирибиз аябагандай сонун кызыктуу башталып жатат. Андыктан азыркы коногубуз дагы өзгөчө конок десем болот. Улуттук Манас театрынын акыны Бакыт Шаршеналиев. Саламатсызбы агай, кош келипсиз студиябызга. Төрүбүзгө кош келипсиз. Саламатчылык, кош көрдүк. Таңыңыздар менен жакшы турасыздарбы, саламатсыздарбы? Жалпы телекөрөрмандарга салам айталы. Кутман таңыңыздар менен күнүңүздөр күлүп, жылмайып, ийгиликтүү коштолсун. Атайын залкарлардын чыгармаларынан аткарып бериңиз деп чакырган соң ат арытып, сапар жүрүп, тетик алыстык Сокулук айынан бери келип отурам мен. Кош келдиңиз. Рахмат. Келиңиз, анда алгач эле ушул темирди кызуусуна бастайт. Азыр алгач эле ушул чыгарманы аткарып бериңиз, андан соң маегибизди уланталы. Рахмат. Осмонкул ата жөнүндө сурап атасыздар. Кайсыл жерде жүрсөң, ошол жер ныр-нырда дейт эмеспи кыргыз? Алыскы таластан келебизби, нарындан келебизби, оштон келебизби, чүй боорунда жүрөбүз. Чүй боору кенен жерекен кучагына баарыбызды батырып атат, Ошол чүй боорунан чыккан Осмонкул атабыз жөнүндө сурап атасыздар. Эл баа берген Осмонкул деген ким эле, оодарылбас, чайпалбас, океан эле тим эле деп Осмонкул атабыз төккөндө ак жаан болуп себелеп калчу дейт. Эң кызыгы Осмонкул атабыз 30 жашка чыкканча ырдабаптыр. Ырдабаганын себеби уруулаш чоң атасы Сүйүнбай ажылыкка барып келген киши болуп, эскичил киши болуп, Осмонкулду тыйып койчу экен. Ырдаба деп тыйып, атүгүл Осмонкул деп айтпай, ит кубар деп тергеп койчу экен. Ит кубар, токтотурыңды, биздин уруудан дубанан жоргун жолдогон ырчы чыкканын каалабайм деп тыйып жактырчу эмес экен. Ошентип жүргөн күндөрдүн биринде дейт, Аман деген досум чуркап келди дейт. Айылга калгакын келип 2 күндөн бери Бөк аксакалдын үйүндө таң тамаша куруп атат. Жүрбөйсүң Осмонкул, барып ырына көө болуп келели. Дегенден кийин баягы сүйгөн акынымды уккандан кийин жөн тура албай чуркап жөнөдүм дейт. Бөк аксакалдын өргөсүнө барсак, эл ушунчалык батпай жыйылып турган кез экен дейт. Калык акынын оозун карап, элдин баары суусап тыңшап турган кез дейт. Тааныгандар бар, кел Осмонкул деп отуруп катарга олтуруп калдым дейт. Төрдө Сүйүнбай чоң атам олтурат, Бөк аксакал олтурат, калык ырдап атыптыр дейт. Ошондо калык акын мен кирип барган кезде Жаныш Байыш Курманбек дастандардан ырдап бүтүп, өзүнүн кара жамагы менен минтип ырдап аткан жеринен көө болдум дейт. Саяктан келдиме сол того, самаган тууганың уртоңо, төө баштап тогуз мал берген, түпкө таңары колкого, бөлөнткөн далайың ырчыны, башайы шайыңы торкого, учурашып кетмекке умтулуп келдиме кабактан, улама болом ыңырлардын уругун сеппе тараткан, томуктай кестене токомдун таткан мынырдын ширесин таап айткан ыңырчымын, татыктуу сөздүн жүйөсүн тоонан элдине баталып, менин токомо жаккан мүнөзүм. 14 жашыме чыкканда ыргесибини жолдогом, артык чамагаңы баа берип, акын токоме колдогон, канаты чалгының ак куштай, калык акынны талпынсын, көпчүлүк каалап турган соң, каяктан акынны жашынсын, башынан бериңе жөн билген, силер баркымды билер калкымсың деп кайырганча Бөк аксакал сөзүн бөлдү дейт. Ой каке, биздин айылда Осмонкул деген бала бар. Ырга жакын бала, ырдатып ырын укпайлыбы деп Осмонкул жакты караганда Осмонкул атабыз айтат, бир жагы төрдөгү Сүйүнбай чоң атаман корком дейт. Бир жагы калыктан сүрдөнүп турам дейт. Ошондо Сүйүнбай мындан ары ырдап кетсин, болбосо ырын токтотсун дедиби? Ырда ит кубар. Жаш кезинде калык деле сендей болгондур деди дейт. Ошондо мына мази деп мага көргөзгөн кордугунун баарын элдин көзүнчө
ырдап турган жерим дейт Осмонкул атабыз. Айылга гана калыгыңы келди деп Амандан уктум кабардың, атайы чап мен келдим. Атактуу калык аманбы, жакшыбы какем ардагым, жалпың элиң мал жаның, жаркылдап эсен жүрөбү, жактырып тандап алганың. Жүрөбүңө сен кырсыктан жаныңдай көргөн балдарың, жайымдың айтып берейин, жашырбай какең өзүңдөн. Туғаным менин сүйүмбай, ажыратты сөзүмдөн. Акым болуп бой келсемден, алкынып бала кезимден, жарыкка чыкпай жабыктым, жаш кезимден сүздүрүп, каке жакынымдан эң айбыктым. Асылды тандап кийбедим, аргымак тандап минбедим, аргымак оозун чойдуруп, аралап топто жүрбөдүм. Катып койбой айтайын, капталга камчы тийгенин, халк чогулган жерлерге кес-кесте качып барамын. Комуз чертип ырырдап, кумардан канып каламын. Кайгыда жүргөн иниңдин кабагын какең ачып кет, күч көрсөткөн агаңдын карын толук басып кет. Кадимкиндей жорголобай, каке калкыңа нускаңы чачып кет деп Осмонкул атабыз ырдаганда, мен ырдаганым калыкка жагып калды дейт Осмонкул атабыз. Ой Осмонкул, сенин кадам шилтешиң жакшы экен, сенден жакшы акын чыгат. Макул болсоң менин кыйбас жолдошума күйөө жолдош болуп келдим эле. Макул көрсөң ушул чүй боорун аралап ырдайлы, эл кыдыралы. Мен сага ырлардын жол жоболорун үйрөтөйүн деп калык атабыз Осмонкул атабызды макул көрсөң чүй боорун аралап ырдайлы дегенден кийин калык акын айтып олтурган соң жок дей алган жокмун дейт. Анан чүй боорун аралап экөөбүз 2 айдай жүрдүк, ырдадык, эл кыдырдык дейт. Кетерде баягы какемди тууган уруктар менен сыйлап дейт. Козу союп үйгө тууган уруктар менен меймандап атказып атсам, жаш кезимде Митрей деген досум бар эле. Ой Осмонкул, сен эмнеге козубак эмне кыласың? Андан көрө коён баксаң бат эле көбөйүп кетет деп 2 коён берген дейт. Жыл айланбай эле үйдүн айлана тегерегин баары коёнго батпай кеткен дейт. Какем атка минип алып элдин көзүнчө, тууган уруктун көзүнчө мага минтип тийишет дейт. Ой Осмонкул, сага 2 айдан бери деле комуз черткенди үйрөтүп жүрбөдүм ушул жерде. Эрмек болсун балдарыма, биздин жумгалда коён жок эле, 2 коён бер ала кетейин дегенден кийин өзүм толугураак киши элем, тердеп тепчип жүрүп 2 коён кармап берсем, аттын үстүнө минип алып коёндорумду тамаша кылып калык акы минтип ырдайт дейт Осмонкул атабыз. Осмонкул, сенин коёнуң бул асыл зот коёнго, оозу башы тыбырайт мунунго, чөп койбой турган оёнго. Алпарып алып кабакка тойгуз албай, тамакка качырып муну коёнго. Анан 2 коён качты деп элиме кантип жар салам. Эс Осмонкул болчу деп жалпыга кантип айталам. Жана сен алып келе жатканда шоктугум мунун байкагам. Ачкараак неме көрүнөт туш тарабың кайсаган. Бирок кадырлабыроо кылган соң инимдин берген сый деп Осмонкул качырбай күн түнү кайтарам деп ырдаганда бибиш келинчегим жанымда турат эле, байкуштун чыйпыйы чыгып кетти дейт. Ой Осмонкул, сен жинде болгонсуңбу? Калык сыйлаган, калыкка Осмонкулдун берер эчтемеси жок. 2 коён бериптир деп эртең элге шерменде болобуз. Ачка калсак да мейли 2 бээнин бирин жетелете бер деп калды дейт. Ошондо калык атабыз аттын үстүнөн келинчегиме жооп кылып турган жери дейт. Бүбүш келин таарынбай мен Осмонкул коён бергенге, тамаша кылып ырдадым мындагы келген элдерге. Силердин даң оокатың өтпөй калбайбы, мага бээ берсең ар бир келгенде деп бастырып кеткен дейт. Бул ошондон калган кептер деп алгачкы калык атабыз менен Осмонкул атабыздын жолугушуубузу. Аябай сонун өзгөчө баягы канча бир убакыттан бери ушундай кызыктуу бир окуялар албетте комуздун коштоосунда айтылган дагы өзгөчө баягы көрөрмандардын дагы купулуна толду окшойт.
Ооздон оозго өтүп сакталып келатканда дагы өзүнчө бир бул тарых деп эсептейбиз. Анан Бакыт байке бул ушул эки залкар инсандын жолугушуусун аткарып, ошону өзүнүн бир бараалына келтире аткарып бергениңиз үчүн сизге дагы терең ыраазычылыкты билдирели. Анан бирин экин суроолорубуз болсун. Ушул чыгармачылыкка кантип талпынып, кандай жолдор менен келип калдыңыз эле деген мындай алгачкы бир баналдуу сурообуз болсунчу. Рахмат. Бардык эле өнөр адамдарына берилүүчү суроо эң алгач өзүм кызыгып жүрчүм. Кичинекей мен ырдап кызыгып баягы айылда өскөн жан болгондон кийин талаа түстө өзүнчө элден бөлүнгөндө ырдап кыйкырып ошо акындардын ырларын кайрыктарын ишимен кайталашым. Кийин аалы агайыбыз эфирге чыгып айтыштарга чыгып калганда айтыштарын көрүп шыктан акын болгум келип өзүнчө толгонуп жүрдүм да. Ошентип анан кийин баары бир деле ырдагым келген учурда деле уяң болуп ырдай албай жүрдүм. Анан күндөрдүн бир күнүндө ошо ал агайыбыздын агазы менен жестем болуп калат, тай жестем. Бир күнү үйүнө конокко барсам, жүр Бакыт, экөөбүз бир жака барып конокко барып келели. Меймандап мени чакыр деле деп мен шылтоолуп ээлчитип алды. Анан мен билбейм каяка баратканымды. Анан жөнөдүк баратып эле Аалы байкенин үйүнө конокко бардык. Алы туткучу кадимки агайыбыздын үйүнө конокко барып кирип барсак эле бизди меймандап агаларын сыйлап аткан экен. Тамак ичилип бүттү, бир маал деле жестем айтат. Ой, ушул таластан келген Бакыт деген кайным бар эле. Бул да ырдагыз келип кээде шыктанып жүрчү эле. Ушул жерден ырдап ырын укпайлыбы деп калды. Каяктан күтүлбөгөн жерден сүрдөп, тердеп, тепчип. Сиздики да дал ошол Осмонкул менен калдыкындай окуя болуптур, дал ошондой болду. Иши кылып терден албакта эми Осмонкул атабыз комузга бармап, ырдын жөн жайын түшүнүп калган учур экен да. Мен жөн эле кыялданып, комузда кармай элек болчумун. Комузду кантип чертилишин эле билбейм, бирок кармалап коем, билбейм да комуз черткенди, акындардын ырчы күзүн черткенди билбейм. Анан ал агайыбыздын астында ырдасам эле жылмайып күлүп, жакшы деп өзү кошо комузун сунуп күлөп берди. Анан минтип чертет деп көргөзүп, өзү жамактап төгүп, мага батасын берип, ошол жерден аракет кылсаң баары болот, 1% талант болсо 99% мээнет керек деп, аракет керек деп, анан комуз черткенди үйрөттү. Кийин Айчи фондуна барды, Айчи фондуна жөнөттү. Ал жактан балдар менен көрүшүп, кийин 2 жылдык филармониядагы студияга тапшырдым. Ошол Ал агайыбыздын колунда окудум. Ошондо колубузду кармап, колдун кайсыл жерден басылыш керегине чейин үйрөтүп, ар бир залкардын ырчы күзүн бизге үйрөтүп атты да. Ошону менен акындык жолго түшүп, аракет кылып келаткан учурубуз азыр. Канча жылдын жүзү болуп калды ошондо? 2015. 8 жылдын жүзү болгон экен. Негизи баягы айтып койдум эмеспи, комузда кол ойноткон адамдар көп кырдуу таланттын ээси болуп калат деп. Негизи эле комуздун коштоосунда кайсыл ырларды мындай үйдө олтуруп калганда, жан дүйнө музыкага суусап калганда кайсыл ырларды ырдайсыз? Эгер мүмкүн болсо ошолордон бир ырдап берсеңиз. Биз көбүнчө залкарлардын чыгармаларын ырдайбыз. Азырда темада байкебиз сөз козгоп кетпеди, TikTok темасындачы. Мен ойлойм да, TikTok кыскача болуп атпайбы бул жердечи. Көбүрөөк ушундай сайт болсо, залкарлардын чыгармалары жок дегенде макалалардан, лакаптардан элге керектүү, мазмундуу, маанилүү бир продукция болсо дейм да. Бир баракча ачылса депчи, ошондой сыяктуу. Анан эми TikTok жабылсын, колдонолу деген ар кандай сунуштар болуп атпайбы? Бычакты деле кезип кетет деп колдонбой койгон болбойт да, баардык нерсени туура колдонгон болот. Эми бирок антейин десе кээ бир аша чаап, баягы TikToкту бул мындай элестетип коем да, баягы ата-энесинен уурданып кирет го балдар. Ошондой сыяктуу эле ал жака адамдар ошондой уурданып кирген адамдар окшойт депчи. Инстаграм кирсең баягы өзүнүн чыныгы жүзү бар, ал жактан ашыкта чектен чыгыша албайт экен да. Анан эми ырлардан ырдап атканда Ашыралы Айталиев атабыздын чыгармасын ырдап берейин. Көп эле чыгармаларын ырдап жүрөбүз. Ашыралы Айталиев атабыздын кыргыз казакка нарындан жазган салам катында өзгөчө сүйүп тыңдашат. Кыргыз казакка таанымал Мен жылкычы сен чабан деген чыгармасы бар. Ашыралы Айталиев атабыз өзгөчө кенен киши болгон. Ошол Ашыралы атабыздын менин Аалы агайымдын агайы болгон да. Устатыңыздын устаты.
Устатыбыздын устаты. Сиз болсо комузду күбүлөп Ашыралы Айталиев агабыздын «Мен жылкычы, сен чабан» дегендерин аткарып бериңиз. Биз болсо көрүүчүлөр менен биргеликте кол чаап, коштоп, билген жерлерибизден ырда ийип туралы. Сонун бир өзгөчө комуздун коштоосунда ар бир эле чыгарма, ар бир эле биздин көрүүчүлөрүбүз үчүн жан дүйнөсүнө мукам музыка болуп эсептелсе керек. Келиңиз анда комузду күйлөп алсак, баштайлы. Asıl bir tuğum mingenim, salkın tör jaylı жүргөнüm, erektim жылкы четинден ай кайдасың келчи сүйгөнüm. Erektim жылкы четинден ай кайдасың келчи сүйгөнüm. Ottoy çöpünü türlörün, men jıptayım jıpar güldürün. Sanamdan takır çıkpaysın sen, sağındım gelçi süygönüm. Sanamdan takır çıkpaysın ay, sağındım gelçi süygönüm. Men жылкычы, sen çaban, kıykırıp todu din salam. Ölü köbüz üçün işteyli dan, över күндө өссүн gül zaman. Ölü köbüz üçün işteyli da, över күндө өссүn Kırgızstan. Över күндө өссүн Kırgızstan. Деп Ашыралы атабыздын чыгармасы болду. Браво деп айталы. Анан Бакыт байке, вактыбыз учкан куш экен. Акырындап соңуна келип жаткан убактысы экен. Анан биздин кыргызстандыктарга сиздин болгон кайрылууңуз болсун. Эркин микрофон берели. Рахмат. Жалпы кыргызстандыктарга быйылкы жылыбыз жемиштүү жыл болсун. Өзгөчө бардык тараптан Кыргызстан өнүгүп өсүп, суктанган таза кооз шаарлардын катарына кошулсун борборубуз деп тилейм. Азыр келатып, жолдун тыгынын көрүп аябай жүрөгүм өйүп, кандай нерсе болсо да өнөр посттордун жүрөгүнө өтөт эмеспи? Анан ушу кең Бишкектин ичи кенем болуп, рызкыбыз белем болуп, кийинки урпактарыбыз майда нерсеге алактуу болбой, жан дүйнөсү терең болуп, чыган жаштар өсүп өнсүн, келечегибиз кең болсун, көкүрөктө соккон элим деген дем болсун, жакшылыктар агылган сел болсун дейли. Жамандыктын баары, анча-мынча митинг, жаман иш-чаралардын баары тыйылсын, жакшылыкка гана чогулсак ошондо гана кыргыз уюмсун. Ушул борбордо кызыл желек астына дүйнөдөгү кыргыздын баары жыйылсын деп ниет кылайын эми. Убакытка байланыштуу. Өзгөчө сонун бир каалоо тилектерди айтып кеттиңиз. Сизге дагы чыгармачылык, албан ийгиликтерди каалайбыз. Дал ушундай комузда кол ойнотуп, кыргыздын улуттук наркын дагы да болсо көтөрүп жүрө бериңиз демекчибиз. Дагы бир жолу терең ыраазычылык билдиребиз ушундай убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн. Анда эмесе урматтуу телекөрүүчүлөр, биз азыркы учурда сиздер менен коштошпойбуз. Болгону атайын сиздер үчүн сонун даярдап койгон орус тил курсуна чогуу биргеликте барып келели. Жаныңыздарга ак баракталып, колуңуздарга калем сапталып, биз менен биргеликте орус тил сабагын чогуу үйрөнүңүздөр. Кеттик анда эмесе.